Достор, бүгүн мына видео регистратор жөнүндө айтып берейин. Бул видео регистраторлордун түрлөрү аябай көп. Эми ушул видео регистратор дегенде вообще эмне да бул? Баягы үйдө биз коргогондо ар түрдүү камераларды коебуз го. Ошондой камера кандай иштесе, бул деле ошондой да. Бул машинадагы варианты. Бирок бул видео регистраторлор машина жүргөн учурда гана иштейт. Машинаны жүргүзгөндө иштейт. Эми бул мурда мисалы бир гана алдын тартчу эле мисалы. Азыр эми замандын талабына жараша эми бул машинанын алдыда мурда мисалы ДТП болгондо эле тарса, азыр машинанын ичинде болуп аткан окуяны, аркадан бирөө келип сүздүбү, салондо бир кандайдыр бир маселе жаралдыбы, бирөө бир нерсени урдап койдубу, айтор мына ошол нерсенин баардыгын тартып атат да. Азыр акыркы машиналар баягы 360 камерасы менен чыккандан кийин бул камералар дагы заман талабына жараша ошондой камерасы жок машиналарга чыгып атат. Булардын түрлөрү ушунчалык көптүгүнөн булар 1,5 миңден баштап туруп 15 миң, 20 миң сомго чейин чыгат да. Эми булар бири бири менен эмнеси менен айырмаланат десе, мисалы эң простой видеорегистратор, мисалы азыр бул жерде мынакей 2800 деген видеорегистратор эки тараптуу эле тартат да. Мисалы салон тартат и эшикти тартат, камера тартат. Ошондо 3 тараптуу тартат экен. Бирок бул камеранын мисалы камера баягындай ылдамдыкты текшере турган радарларга эч кандай датчиги жок да. Ал эми мындай кымбатыраак, дорогой болсо, уже бул видеорегистратор радар менен болуп калат. Мисалы булар уже оригинал фирмалар эле чыгарат буну. Себеби оригинал болбосо бул радарды так даана ата албайт да. Булар уже 10 миңден нары турат. Мына ошентип булар бири бири менен айырмаланат. Эми сиз кайсыл жерден машинаны айдайсыз? Эгерде сиз чоң шаарларда айдайсыз, то есть радарларды ар бирин тартыш керек болсо, сизге мен жеке мастер катары советим, анда сиз ошо радар тарта ала турган оригинал биротоло жакшысын алышыңыз керек. Себеби жакшы видеорегистраторлор биринчиден өтө көп убакытка иштейт, сапаты да жакшы болот, жанышы, өчүшү, съемкасы, тунуктугу, үн жазгандары, айтор баардыгы өтө тунук болот дагы. Көп убакытка чейин иштейт. Мисалы телефондун кымбаты жакшы го. Ошондой эле да, буну көп адам мындай кичинекей деп тоңотпогону менен, бул да ичинде кадимкидей монитору бар, камерасы бар, баягы телефонда кымбатыраагы жакшы болуп, анан арзандары начар болот го. Ошонго окшош да. Еще буну флеш картасы быстрый флеш карта деп коет баягы, супер быстрый флеш карта деп коет. Түрлөрү көп. Булар өзгөчө флеш карта болот. Мисалы обычный флеш карталар, мисалы мунга салсаң иштебейт. Неге дегенде, жөнөкөй флеш карталар алар жай иштейт да. Булар болсо өтө бат иштейт. Ошондой флеш карталар дагы булардыкы өзгөчө болот. Съемка маселесинде тарткан нерсени бир убакытта 3 камерасыныкын жазып кете берет. Анан кээ биркилер мисалы чоңураак флеш карта салсаңыздар, мына арзанырактары мисалы иштете албай калат. Флеш картаны обработка кыла албай калат. Же болсо долго сактай албай калат. Ошол себептен мен жеке өзүмдүн оюм кымбатыраак, сапаттуураак видеорегистратор коюңуздар. Эми видеорегистратордун кандай бир пайдалуу жактары бар да. Эгерде сиз машинаңызды өзүңүз жалгыз эле айдасаңыз, бул өтө деле кооптуу эмес. Эгерде сиз ошол машинаңыз менен кандайдыр бир элдин кызматын кылсаңыз, адамдарды ташысаңыз, же кандайдыр бир ичинде бир баалуу бир нерсени ташысаңыз, анда сизге бул милдеттүү түрдө керек. Себеби анын ичинде сизге кол салышы мүмкүн, бир нерсеңиз урдалып кетиши мүмкүн, ичинде буюмуңуз урдалып калышы мүмкүн, же алдынан же аркасынан бирөө кол салышы мүмкүн. Ошол учурда мына видеорегистратор байкалбаганы менен баардык нерсени съемка кылып, сиздин коопсуздугуңузга жооп берет. Ошол себептен акчаны аябастан өзүңүздүн коопсуздугуңузду эң биринчи орунга коюңуз тагын. Мына ушундай түрдүү видеорегистратордун капчыгыңыз көтөргөнүн орнотуп алыңыз. Бул байкалбаган менен аябай чоң пайда берет. Ошол себептен автоунаа айдагандарга, автоунаа менен иш кылгандарга ушул видеорегистратор аябай керек. Буну эми Кыргызстанда баардык эле автозапчасть саткан жерлерде сатат. Буну установкасы деле аябай жеңил. Эгерде арканкы камерасы менен койсоңуз, бир аз кол кармашы мүмкүн. Эгерде жок, аркан камерасы жок эле, жөн эле зарядка менен иштетем десеңиз, проводдун неси мындай аккуратный алып өтсөңүз, установкага акча кетет. То есть өзүм деле коюп алышым керек, срочно десеңиз аласыз. Комплегинде зарядник болот. Зарядникке саясыз, лабойго өзүнүн комплегиндеги клей менен чаптайсыз, болду, ошо менен убактынчалуу иштей берет.
аккуратный задний камералар менен, мисалы эскираак машина болсо аркаңкы камералар менен зымдарын көрүнбөй турган установка кылсаңыз, анда как будто баягы 360 камера тартып аткандай соп-сонун болуп иштеп калат. Бул нерсе аябай жакшы нерсе. Баардык Кыргызстандын баардык булуң бурчундарынан алып установка кылдырып алсаңыздар болот. Кыргызстанда бул доступный баардык эле фирмасын тапсаңыздар болот. Кимге керек болсо Кыргызстан боюнча биз доставка кызматтары да бар. Мунун түгүндө биз ушу магазин Instagram баракчасын калтырабыз, ошол жактан кайрылсаңыздар болот. Андыктан авто сүйүүчүлөр кандай бир ой пикир болсо жазыңыздар, баарын окуйбуз. Баарыңарга ийгилик. Assalamu alaikum.